Бешик деген бул өзү эмнеден жасалган, анын кандай кызматы бар? Бешикке салбай койсо эмне болот эле? Бешикке салганда башы жалпак болуп калбайбы деген дагы азыркы жаш келин кыздардан ушундай суроо түшөт. Мен айтат элем, биздин кылым картып келген кыргыз элибизде алымсактан бери эле негизи баарыбыз айтып келебиз, кыргыз элибиз көчмөндүк калк болгон. Албетте көчмөн калк болгондуктан ушу биздин аталарыбыздын акылмандыгынан, апаларыбыздын билгичтигинен ушундай бешик, арча бешик деп бешикти жасалган экен да. Арчанын өзүнүн касиетин, арча жанагындай жыт жыбырды жолотпой, курт кумурсканы келтирбей, арчадай узун өмүр жаш болсун, арчадай болуп жыттуу болсун. Анан дагы арчанын өзүнүн бекемдиги, арчанын бир өзүнчө бир касиеттүүлүгү, арчанын бир узак жашашын баарын камтып келип, биздин ата бабалар арчадан бешик жасап, балдарына, неберелерине, чөбөрөлөрүнө, кыбыраларына чейин ушу бешикке салып чоңойтуп эле келген экен. Алас, алас, ар баледен калас, жаман көздөн сактасын. Кичинекей наристемди жаман сөздөн сактасын. Терс нерселер жолобосун. Сары май менен наристе жаңы төрөлгөндө дагы сары май менен оозандырган. Андан кийин дагы эми мындайда жети дубан ушу ар бир өрөөндүн кичине айырмалары бар да. Бир эле өрөө менен бир өрөөндүн окшош болуп эле калат дегенден алыспын. Анткени нарында башкачараак бөлөсө, таласта башкачараак, ошто башкачараак. Бирок баары бир эле бешикке бөлөбүз. Менин колумда азыр койдун жото жилигинен дагы шимек турат, жыгаштан дагы шимек турат. Бул койдун жото жилигиндеги шимек баягы кыздарга ылайык болгондуктан мен азыр эркек неберемди бөлөйбүз. Ошон үчүн мындай жыгаштан дагы шимекти май менен майлап, анан ушу менен азыр ушул шимек менен бөлөйбүз. Негизи илгери биздин апалар ошо койдун жото жилигинен шимек кылышкан, эркекке дагы, кызга дагы. Анан биздин апалар баягы ар бир нерсени баягы ырымдаган. Кээбилер ырымга, бул ырым дегенде бул эмне? Ырым дегенде ошо бир жакшы жөрөлгө. Апалардын ниети дайыма ак болгондо, көзү жамандан сөздөн сактасын, терс жанандай бир шайтан шабыр деп коебу, ошондойлордон сактасын деген тилек ниетте апаларыбыз бул жака көз мөнчөк менен кошо үкүнү дагы, эми үкү башына илип койсоң балам, бул дагы жанандай терс нерселерден сактайт. Анан баарыбыз эле билебиз, үкүнүн дагы кандай касиети бар экенчи. Ошон үчүн ушу кайнатам дайыма ушинтип коёр эле. Андан кийин анан мынакей 9 чүкө, мына 9тап, 9 деген санын өзүндө ыйыктык касиети бар. 9дап мал берди, 9да болсун деп апалар ушундай тилек менен ар бир нерсени айтып атканда, ар бир нерсени кармап атканда бата тилек менен айтылып, ушул бешиктин ичи мына төшөнчүлөрүнөн бери бата тилекке толуп уюп калган. Оңбу, оңбу. Ой, бала байлык чогулту, байлык. Мынакей. Оңбу, 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 оңбу. Ай, казынасы толду. Кудай буйрса балабыз бай болот экен. Ак жол той болот экен. Эң сонун ырым болду. Анан минтип, мынтип баягы баланы жапканда азыр үстүнө мынакей тиги туржунду алып келип жабыш керек. Же болбосо тиги мына бул жерде чоң атасынын ичиктери турат. Ошолорду алып келип жаап, ырым кылып, бирок кайра алып коюш керек. Мына атайын арзып апалары келип бешикке салышсын деп бизди чакырып, небереңди бешикке салып алдың. Ата бууреки арча бешиги буга азыр эле бул балаң жаткан жок. Чоң атасы жаткан, анайын атасы жаткан. Ушундай ата бабадан келе жаткан бешикке ырым-жырымыңды жасап бөлөп отурасың. Балаңды бешик апасы бек кармасын, умай энеси уйку берсин. Ушундай ак жолтой бешик болуп, балаң баатыр болуп, мына ырымдап тиги атасынын карышкы ичигин жаап отурасың. Ошо бөрү атасы колдоп,
балаң бактылуу, өмүрлүү болсун. Ушул небереңдин жакшылыктарын көрүп, келин уулуңдун жакшылыктарын көрүп, дагы балдарды бешикке бөлөп, жакшылыкта, ден соолукта өзүң да өмүрлүү бол. Баланын жолу шыдыр болсун, жолдошу кыдыр болсун, өмүрү узун болсун. Амин. Алды. Мен жалга өзү болсун. Эр азамат бала болсун, балаң айнанайым. Элди сүйүнткөн бала болсун.